Ата, ушу интернетти карасам эле эркек башы менен эркектер ар нерсени жаза беришет, Ошо да. Эркектерге караганда аялдар бир нерсени билип туруп айтат да. Бир нерсени билип, тактап туруп анан ушак кылып жазышат аялдар. Эркектер чын эле ошондойбуз. Бирдекени тамашалайбыз, даптырайбыз, анан тигини тамашалайм деп чындык болуп калат. Анан кичине бир сен туура эле айтып атасың ошондойда. Мен сага бирдеке айтып берейинби? Бир министрдин аялычы үйүнө келип туруп министрге айтыптыр да. Сен жакында соттолосуң дептир да. Анан жоголчу ар жака. Эмне соттолмогон? Жоголчу сен каяктан билесиң десе. Аял айтыптыр да. Аялдар айтып атат. Анан министрдин жини келип, жоголчу ар жака, аялдарың урган барбы? Сүйлөй берет да аялдар деп коюптур да. Анан нормал, анан чын эле тиги аял айткандай эле министр соттолуптур да. Түрмөгө отуруптур. Анан аялы байкуш куурап, министрдин аялычы. Анан тамак аш көтөрүп алып, анан министрге түрмөгө барып анан. Анан немеге күйөөсүнө айтыптыр да. Мен чыдап тур эми. Олор болду, мен жакшы адвокат жалдап атам. Кудай буйрса бир жакшы адвокат келет, анан сен бошойсуң дептир да. Анан десе баягы министр айтат имиш. Адвокатың дурайын, адвокатың урган барбы? Аялдар эмне деп атат да?